Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Илим булагы YouTube каналыбызга кош келиңиз. Тажвид менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсунун 5-сабагы. Бүгүн сиздер менен Фатха белгисине тиешелүү атайын мисалдарды окуйбуз. Эгер бул көнүгүүлөрдү туура окуп, туура өздөштүрсөк, анда биз кийинки сабактарда кыйналбайбыз. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адаба. Адаба. Дароа. Дароа. Дарока. Дарока. Дароса. Дароса. Розако. Розако. Варода. Варода. Вароа. Вароа. Вазана. Вазана. Катаба. 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 Сабата. 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 Назала. 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 Ядака. 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 Хасада. 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 Саджада. 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 Шароа. 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 Фасада. 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 Окуп жаткан учурда сөздөргө жакшылап көңүл бөлгөн болсок, биринчи эки катарда тамгалардын жалгыз жайгашкан формасын көрдүк. Формада атайын сөз түрүндө жазылган. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо, катаба сөзүнөн баштап тамгаларды жалгыз түрүндө да жазып, анын жанында, анын астында атайын биригип жазылган формасындагы көрсөткөн мисал катары. Демек, тамгалар кандай абалда жалгыз турганда кандай болот, биригип жазылганда кандай болот, биз бул жөнүндө мурунку сабакта көргөнбүз. Эми мындан ары практикалык негизде биз аларды бириктирип окууну үйрөнөбүз. Окууну үйрөнүү үчүн жөн гана биздин сабакты кайталап, кааласаңыздар дептерге жазып, көп машыгуу гана жетиштүү. Бул жат тил болгондуктан машыгуу өтө маанилүү, көп кайталоо өтө маанилүү. Андыктан сиздерге сунушубуз, албетте тетрадька жазабыз, анан көп кайталап машыгабыз. Мына ошондо жакшылап үйрөнөбүз. Илим булагы YouTube каналынын Тажвид менен Куранды үйрөнөбүз курсунун 5-сабагы аяктады. Сиздер менен Фатха белгисине тиешелүү мисалдарды окудук. Эгер сабак сиздерге түшүнүктүү болсо, анда машыгуу менен кийинки сабакка даярданабыз. Түшүнүксүз суроолоруңуздар болсо, албетте комментарийге калтырсаңыздар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздер менен маалымат бөлүшүүнү улантабыз. 4-сабагыбыздын аягында суроо бергенбиз. Куранда канча сүрө бар? Мунун жообу Куранда 114 сүрө бар. Билбегендер эсте сактап, эстей жүрөлү. Ал эми бүгүнкү сурообуз: Куранда канча аят бар? Канча аяттан куралган? Жооп издеп комментарийге калтырабыз.